Кылым менен жарышкан ата баба мурасы аттуу иш-чарага келген шаар тургундары арбын болду. Анда көздүн жоосун алган улуттук кийимдер менен түшкөн кыргыз жүзү фото баяны дагы көрсөтүлгөн. Уз апалардын колунан чыккан ала кийиз шырдактардын түрүн көрүүгө болот. Иш-чара болот деди. Анан иш-чара болот дегенде биз да кайдыгери караган жокпуз. Анткени дегенбиз өзөгүбүзгө кайтышыбыз керекпиз. Өзүнүн апаларыбыз, тайнелерибиз алып жүргөн мурас болгон бул. Көчмөн эл болгон, ошолор кийими менен, элечеги менен элге, журтка таанылган апаларыбыз болгон. Анан биз кайдыгер карай алган жокпуз бул нерсеге. Муну уккандан кийин биз жан дүйнөбүзгө бир жакшы сезимдер келди да. Кан тамырыбыз, жан тамырыбызга сиңди бул сөз. Анан ошон үчүн биз энелерибизди чалып бири-бирибизге байланышып чакыруу кылдык. Бул күнкү иш-чарага кала башчысы Нургазы Асылбеков да катышып, кыргыз жүзү деген аталыштагы фото баян менен таанышты. Маданий иш-чарага келген ар бир жаран кайдыгер калган жок. Анткени унутта бараткан ала кийиз шырдактарды көрүп, уз энелердин кол иштери менен таанышып, эс алуу болгонун билдирет. Анакей азыр мындай заманда, мындай жакшы убактарда бул кайта-кайтадан чыгып атканы бул эң сонун сезим калтырат да. Анткени биз бала кезде булардын баарын көрүп калдык да. Баарын билебиз, ата-энелерибиз кол кабыш кылып, баарын биз эми көздөн өткөзүп калдык. Эмки жаштарга бул мен үлгү катары эң сонундай неме деп айтар элем. Мен абдан баалайм, рахмат ушуну уюштургандарга. Бул күнкү маданий иш-чараны Талаш шаарындагы Көркөм сүрөт музейинин директору Махват Акмат кызы уюштурду. Бүгүнкү иш-чаранын аталышы кылым менен жарышкан ата бабалар мурасы иш-чарасы болуп атат. Ушул иш-чаранын алкагында мынакей кыргыздын улуттук боз үйүн көтөрдүк, жана кол өнөрчүлөрдүн колунан чыккан мондай ала кийиз шырдактарды алып келдик. Жана ошондой эле ошол иш-чаранын ичинде кыргыз жүзү деген фото көргөзмө уюштурулду да. Бул кыргыз жүзү фото көргөзмөсүндө ошол баардык биздин кыргыз улуттубуздун кийген кийимдери, алардын кол өнөрчүлүктөрү жөнүндө, кыргыздын улуттук оюндары жөнүндө, кыскасы ушул сүрөт көргөзмөгө баардыгын чагылдырдык да. Бул уюштурулган көргөзмө 10 күнгө созулат. Башкы максат шаар тургундары менен конокторго эс алуу тартуулоо менен жаш муунга көчмөн турмушту баяндаган улуттук кол өнөрчүлүктү тааныштыруу. Ата бабалар мурасы деген иш-чараны 10 күнгө чейин ушул жерде өткөрөлүп атабыз. Мектеп окуучуларына, студенттерге күнүгө ошол мурас боюнча сабактарды өтөлүп деп атабыз, көргөзмөлөрдү көрсөтөлүп деп атабыз жаш муундарга. Биздин негизги максатыбыз ата бабалар мурасын ошол жаш муундарга кылымдан кылымга өткөрүп берүү максатында ушундай иш-чараны өткөрүп атабыз. Иш-чаранын соңунда балдар музыкалык мектебинин алдында тигилген боз үй менен тааныштырып, андагы ага элечек энелер менен ак сакалдуу аталардан бат алуу жөрөлгөсү көрсөтүлдү. Түндүгүстөн кут кыйла берсин, колом тоозун оту жана берсин. Бегай Масымбаева, Бексултан Рахатбегулы, Зина Ахматова, Талаш шаары.